Ошентип комдо мурдагы президенттин тушунда кыргыз саясатынын көшөгө артындагы кардиналы катары сыпатталган Икрамжан Илмиянов козголгон кылмыш ишинин алкагында Россия Федерациясында Дубай, андан ары Нью-Йорк шаарына учуп кете турган маалында колго түшүрүлүп, ыкчамдуу түрдө өз мекенине укук коргоо органдарынын коштоосунда алынып келип отурат. Көп өтпөй анын баш коргоо чарасы 1-Май райондук сотунда каралып, аны камакка алуу боюнча чечим кабыл алынды. Аны кармоого 18 октябрь күнү алдамчылык беренеси боюнча козголгон кылмыш иши жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 19 октябрда издөө жарыялангандыгы негиз болгон. Икрамжан Илмияновдун 28 ноябрга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына кармоо боюнча 1-Май райондук сотунун чечими чыккан. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жатат. Азырынча мына ушул гана маалыматтарды айта алам. Бул иш боюнча Икрамжан Илмияновдун жактоочусу Сергей Слесарев дагы үн катып, анын кардары камакка алынып, кабыл алынган баш коргоо чарасына ылайык УКМКнын тергөө изоляторуна алынгандыгын тастыктады. Белгилей кетсек, Слесарев Илмияновдон сырткары дагы бир далай Атамбаевдин тергөөдөгү кадрларына жактоочулук кызматын өтөп келет. Первомайским районным судом признано законным. Ооба, 1-Май райондук соттун чечими менен Икрамжан Илмияновдун кармалышы мыйзамдуу деп табылды. Ага 166 беренесинин 4-бөлүгү 2-пункту алдамчылык боюнча айып тагылган. Баш коргоо чарасын аныктоо процедурасы жабык түрдө болду. Иш менен кылдап таанышып чыгуу керек болуп турат. Негизи Икрамжан Илмиянов тууралуу коомдо ар кандай уламыш, айын кептер 2010-жылдан тартып тарай баштаган. Буга чейинки Атамбаевдин шопуру алгачкы жолу саясатка кадам шилтеп, бир катар жооптуу кызматтарга тартылды. Мына ушул 7-8 жыл аралыгында жөнөкөй айдоочудан өлкөнүн бай адамдарынын катарынан орун алган Илмиянов өлкөдөгү бизнес, мамлекеттеги кадр саясатын каалашынча калчап баштады деп сын айткан инсандардын жоон тобу пайда болду. Ага ири курулуш компанияларында үлүштөрү бар. Бир катар чет өлкөдө кыймылсыз мүлкү, мал фермалары сыяктуу мыйзамсыз ээлик кылган байлыктары ополтоодой деп эл ичинде айтылып эле жүрдү. Бул жигит жөнүндө кесип беттеринде массалык маалымат каражаттарында аябай айтылып жүргөнү боюнча тигинин баягы эмесин заправкасын басып алды, тигинин генин басып алды, тиги жерден эмен алып койгон экен, гендерди алып койгон экен деген сөздөрдүн баары жүргөн. Кыскасы бул жигит жөнүндө туура эмес пикир ушу көп жылдан бери келе жатат да. Анан азыр мен ойлойм ушу коомчулук анын камалышын туура эле көрдү. Жана коррупцияга каршы күрөштүн бир эле эмеси белгиси катары көрүп атат да. Илмиянов акыркы жолу декларация толтурганда 1 жылдык кирешеси 300 000 сомдон бир аз жогору. 90 чарчы метрдеги Баттер, 89 жылкы Mazda үлгүсүндөгү жеңил жана маз жүк ташуучу унаасына ээлик кыларын көрсөткөн. Бирок эң эле кызыктуусу кайсыл бир телевиденияга интервью берип жатып, анын айдаган унаасы өтө кымбат баадагы Lexus LX 570 экендигин байкоого болот. Транспортко негизи ушундай кызык хоббилер бар да. Икрамжан Илмиянов жай айларында Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткендиги маалым. Бирок ага тез арада кылмыш иши козголуп, ошол эле маалда өтө ыкчам колго түшүрүлүп, өлкөгө алынып келиши коомдун айрым катмарына түшүнүксүз болсо, айрымдары чындыгында эле колго түшүрүлгөн адам Илмиянов экендигинен күмөн санагандар да болду. Коомдук ишмер, саясий серепчи Сауырбек Мукамбетов бул жагдайды мыйзам чөнөмдүү эле көрүнүштеп, буга чейин эле мурдагы көшөгө артындагы кардиналга байкоо жүргүзүлүп жүргөндүгүн болжолдоп, аны кармоо боюнча иштер эми гана бышып жетилгендигин божомолдоп отурат. Алып келинип, камакка алынып, суракка түшүп атканы туура эле кабыл алынып атат. Икрамдын жанагындай сери кардиналга айланып, ушундай одиозный фигурага айланып калганын бир чети ошону жанагындай грязный иштердин баарын жасаткан мурунку экс-президенттин ошого ишенип алып өмүр бою тура тургандай болуп туруп, ушундай өтө мыйзамсыз өкүмзордук баягы тоталитардык, авторитардык системаны колдонуп, көп элге запкы көрсөтүп, ишкерлерге өз билгенин кылып кеткен. Ошондуктан ал сөзсүз сурак бериши керек болчу. Белгилей кете турган болсок, Икрамжан Илмияновго алдоо же ишенимден кыянаттык менен пайдалануу жолу менен бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу же мүлк укугуна ээ болуу беренеси боюнча иш козголгон. Данияр Өсөров, Калыс Сакибаев, Нур Ньюс, Бишкек.